Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 37 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү тема убакытты туура пайдалануу. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе, урматтуу угармандар, сабакка көңүл буруңуздар. Сабакты Питер Фердинанд Друккердин сөзү менен баштагым келип турат. Өзүңүздүн убактыңызды башкарганды үйрөнмөйүнчө башка адамдарды башкара албайсыз. Убакытты рационалдуу пайдалануунун айрым жолдору. Эмгегинен үзүр тапкан жөнөкөй дыйкандан тартып, улуу аалым, окумуштуу генийлер да жашоодо жеке жетишкендиктеринин себеби убакытты үнөмдүү пайдаланууда деп жооп беришет. Дыйкан да, аалым да эч бир мүнөтүн бекер, текке кетирбейт. Алар бош кеткен убактысы үчүн ушунчалык кейип, капа болушат. Алардын өмүр жолу ишмердүүлүгүн үйрөнүп чыгып, убакытты үнөмдүү пайдалануу үчүн айым китеби сиздерге төмөнкүлөрдү сунуш кылат. Биринчи, өмүрлүк, жылдык, айлык, күндүк, сааттык максат, милдет менен жашап үйрөнгүлө. Экинчиден, баардык ишти өз учурунда жасагыла. Аткара албасаңар, ордун кечиктирбей толтурууга аракет кылгыла. Үчүнчү, баардык учурда иштериңерди убакыт менен кошо пландап, ошол убакытты аткарууга аракет кылгыла. Эгерде аткара албасаңар, себебин үйрөнүп, катаңарды түзөтүп үйрөнгүлө. Учурунда иште, эс ал, ойно, укта, бирок 1 саатта бекер себепсиз кетпесин. Ошондой эле бир жумуштан чарчаганыңарда башка түрдүү иш аткарып эс алсаңар да болот. Анткени адам көбүнчө иштен эмес, бир түрдүүлүктөн чарчайт. Тууган досуңдун да сенин убактыңды артыкча, бекер, ашыкча алуусуна жол бербе. Ар күнкү аткарган же аткара албаган ишиң жөнүндө өзүңө өзүң жооп бер. Улуу иштерди бүткөрө алган адамдардын өмүрүн, убакытты пайдалана билүүсүн окуп, сурап үйрөн. Өз өмүрүңдө пайдалана бил. Ар бир ишти рационалдуу өз убагында аткаруунун жаңы жолун, методун үйрөнүп пайдалан. Ар бир эмгектин маданиятын өздөштүрүп, жогорку чеберчиликте аткара билүүгө үйрөнгүлө. Ошондо убакыттан утасыңар. Мисалы, акыл эмгегинин маданияты, тез окуу, жазуу, жаттоо, үй тиричилик иштерин тез, сапаттуу бүткөрүү маданияты жана башкалар. Ошондой эле өз ишмердүүлүгүңөрдү уюштура билгиле. Ар дайым баардык ишти тез, сапаттуу бүтүрүүнүн жаңы жолдорун издеп таап үйрөнгүлө. Кийинки 16-чы, кызыктуу ишти пайдалуу иш менен айкалыштырып, бүтүрүп үйрөнгүлө. 17-чи, иштин арасында, жолунда иш бүтүрүп, убакытты үнөмдөгүлө. Кийинкиси, өзүңө өзүң буйрук берип, талап коюп үйрөн. Убакытын текке кетирген адам өзүнүн келечегинин душманы экендигин унутпа. Бирөөнүн убактын алганың өз убактыңды алганың менен барабар. Убакытты үнөмдүү пайдалана билип, көп иштерди бүтүрө билүү өмүрдү узартуунун бир жолу болуп саналат. Ар бир ишти бүтүрүүнүн бир нече жолу, ыгы бар экендигин ойлоп, таап, эң кыска убакытта бүтүүчү жолун тандап ала билгиле. Ар бир убакытты, мезгилди сезе билип, баалап, пайдалана билип үйрөнгүлө. Убакыт алтындан кымбат, бирок эч жерде сатылбайт. Анын кени да, базары да, алуучу, сартуучусу да өзүңөр экениңерди унутпагыла. Мүмкүнчүлүк дараметиңер жетпей турган же болбой турган ишке бекерге убара болуп, убактыңарды кетирбегиле. Бул өзү да убакытты убал кылуу менен барабар. Кийинкиси, шашпа, бирок тез иште. Эгерде бир эле жумушту күндө кайталай берүүгө туура келсе, аны тез бүтүрүү, автоматташтыруу, ыкчамдатуу жолун ойлоп тапкыла. Ар бир мүнөт, саатта, күндө аткара турган ишиңерди көңүлүңөрдө пландаштыргыла. Ошол ажыратылган убакытта бүткөрүлүшүнө аракет кылгыла.
өзүңөрдү өзүңөр контролдогула. Сааттагы бул балдар мода эмес, зарылдык. Ал силерге убакытты эскертип, тымызын башкарып турат. Убакытты ар дайым үнөмдүү пайдаланууга үлгү издегиле, тажрыйба үйрөнгүлө. Ошондой эле балдар, көңүлүңөрдө ар дайым убакыт элестеп, саат иштеп турсун. Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ойноп, эс алууда, көңүл ачуу, тууган урук, достор менен болууда өтө маанилүү иш. Аларга да атайын убакыт ажыраткыла. Бирок бекерчиликке, максатсыз бир мүнөт да кетирбегиле. Бул сабак сиздерге пайдасы тийген болсо, биздин дагы убактыбыз текке кеткен жок деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче.